Эми Борбор калабыздагы турак жай салган компаниялар өзүнө тийиштүү аянтына жол, жарыктандыруу, ирригация жана жер алдындагы таштанды урнасы менен камсыз кыла баштайт. Бул тууралуу Бишкек шаарынын мэри билдирди. Ал буга чейин мамлекеттик бюджеттен акча кеткенин белгилеп, эми компаниялар өзүнүн акчасына саларын айтты. Бул проект мамлекеттик бюджеттин акчасын үнөмдөөгө жана эффективдүү пайдалануу максатында иштелип чыккан. Азыркы тапта бир катар жеке компаниялар колдоп баштады. Biz проектный сметный документациясын жасап бердик. Почти 1 миллион доллар болду. Мына ушул процесс башталды. Биздин бардык строительный компаниялар, Бишкек шаарында куруп аткан курулушчулар ушуну колдош керек. Мен ойлойм, бул биринчи башталышы. Мындан кийин ушундай механизм көтөбүз. Биз уруксат кагазын бергенде курулушчулар үй курганда жолун, освещениясин, ирригациясын, поливин тоже проекттерин даярдап беребиз, ошого макулдашабыз. Борбор каланын турак жайлар салынып жаткан түштүк тарап бөлүгүнө асфальт жолдор салып башталды. Проект боюнча жол 2 сызыктан турат. Азырынча бир жагы бүткөрүлөт. Район жаңы пайда болуп жаткандыктан турак жай сатып алгандар үчүн шарт түзүп берүү маанилүү. Мы будем делать дорогу асфальтную до каждого объекта. Биздин сунушубуз менен бул жерге жол салуу боюнча жумушчулардын группасын түздүк. Бишкек шаарынын мэриясы бизге документтерди бүтүргөнгө жардам кылды. Бизди башка компаниялар дагы колдоп, бат эле ортомчу таап, бюджеттен акча бөлүп, жол салуу ишин баштадык. Кыш келип, суу болгонго чейин салуу иштерин бүтүрөбүз деп ишенебиз. Кышкысын Борбор каладагы түтүн маселесин чечүүнүн бир жолу көмүрдүн ордуна газ түтүктөрүн колдонуу болуп саналат. Бишкек шаарынын мэриясы мектеп, бала бакча жана башка социалдык мекемелерге газдарды орнотуу иштерин жүргүзүүдө. Азыркы тапта номер 82, 96, 41 жана 98 мектептердин оотканалары бүткөрүлдү. Котелдорду Турциядан Минсан деген заводтон алып келдик. Баасы 850 000 сом бирөөсүнүкү. Экинчиси запаста турат дайыма. Бирөөсү иштейт. Мунун артыкчылыгы, мисалы көмүр жакканда погоданын шартына кайсы убакта кичирейтип чоңойтуш деген жок. А мында болсо, эшикте жылуу болсо, бул жерден кичирейтип койсо болот. Горелкалардын баары Италияныкы, котел өзү Турцияныкы. 22 общий. Бүттү, башка коюлбайт болду. 22 котельный көмүр менен болчу, ошо көмүрдүн баарын мындан 4 конушта, Мурасордо, Алсордо жактардагыларга электрокотелдорду койдук, калганынын баарына газдыкын койдук. Үстүбүздөгү жылы Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасы аркылуу жалпы узундугу 30,2 чакырымды түзгөн. 22 көчөдө тротуарларды капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлүүдө. Мындан тышкары узундугу 57,33 километр болгон дагы 21 объект киргизилген. Мен бул тротуар маселесин суук түшкөнчө ушундай тапшырма коюлган, договорлорубузда ошондой буйруса бүтүрөбүз. Биз былтыркыдан сабак алышыбыз керек. Былтыр Советский көчөсүндө башталып, кыштай бүтпөй, биздин шаардыктарга неудобство болгон, ошону учитывать этип атабыз. Биз дагы аракет кылып атабыз. Негизи график боюнча ушул айдын аягына чейин ошо тротуарлар бүтөбүз деген бизде договорлор бар. Строительдерге бир 5 күн, бир жума, 10 күн запас бергенбиз, биз ошону учитывать эткенбиз. Буйруса октябрдын 10-на чейин тротуарлардын баарын бүтүрөбүз. Жаңы коомдук транспорттун келиши менен аялдамаларды реконструкцияланууда, анда аялдамаларды кеңейтүү, артка жылдыруу жана заманбап аялдамаларды куруу иштери жүрүүдө. Предложениялар келип түштү. Бул аялдама жөнүндө айта кетсек, бул аялдама башка өлкөлөрдө дагы бар экен мындай аялдамалар. Ошол себептен ушул проекттин алып биз Бишкек шаардык архитектура тарабынан бекитилип, жана ошондой эле биздин ижарачыларыбызга өткөрүлүп берилди. Жана ошондой эле ижарачылардын акчасынан жана ошолордун кызматтары менен мындайча айтканда ушул аялдамалар курулуп атат. Бул аялдамаларды курууга бюджеттен бир дагы сом кеткен жок. Белгилей кетсек, жаңы заманбап салынып жаткан аялдаманын баасы 10-12 миң доллар. Ага бюджеттен акча бөлүнбөйт, себеби чыгымды толугу менен ижарачылар төлөйт. Ал эми аялдама мэриянын карамагында болот. Айчолпон Мукашева, Ислам Алтынбек уулу, 7 канал.